Элебай. Эми биз кичүүсү ормонду кийин коелу. Рыскулбек. Рыскулбектен ким чыкты? Рыскулбектен кимдер чыкты да? Кайду, Чоко. Кайдудан Осмон менен Чоко чыкты. Өз заманында Чокодон мындай түндүк жакта Кыргызстанда Шабдандан кийин эле Чоко болду. Чокону мүнөздөп берсеңер, өзү кандай иш болду? Бул орус тилин билген. Орустун баягы траншманке деп коюп жүргөн, ачки тагынып, аме китеп салып жүргөн киши болгондой. Кимдин казында сүрөтү бар да, ачки менен турат жаш жигит экен ошо сүргүнгө айдалган мезгилинде. Ал ким неме Алматыда окуган, гимназияны бүтүргөн, сабаттуу киши болгон аябандай. Ар дайым ГЭС журнал жаздырып окуп турган, алып турган, бирок өзү мындай бийликте турган эмес. Бирок эл ээрчегенде бүтүн Кыргыз ошо Чокого баш ийген киши болгон да, бүт баары айткан деген болгон. Баары эмне кылды десе аткарып турган. Чоконун кыйындыгынан съездерге катыштырышкан эмес. Анткени анын сөзөтүндө ол элди ээрчип кетет да, анан 98-жылдары бул Казакстанга сүргүнгө айдалган да. 1-3 жылга жерге отуртуп ошо жанагы немесин мүсүрөтүн түшүрүп неме кылбаш үчүн. Анан бул жанагы немеси бар. Бирөөң теге кимдин ичинен бул Куттук Сейит Шамендердин тукумунан теге болуш болуп турган Бекчоро деген. Ошол эрте өлүп калып, Бекчоро деген кочкордо болуш болуп турганан кыйын болуш болгон да. Өлүп калганан ошо балдары жаш болуп калып, аш өткөрүлбөй калганан 1911-13 Кененбай деген бул Семизбелде болуш болуп турган. Ошол кайтып кетти, анан ошонун ашын 1911-жылы бердирген. Тете Каражурдун башында бердирген. Ошондо тиги Касмалы деп атпайбы? Мамбеттин Касмалын каратып биринчи чыгып келген да. Миңгой экен. Байгеси Миңгой болуп ошо тиги аркы немеге. Ошонун аты чыгып келип, анан кийин тиги Чоко келип сураптыр, кимдин аты чыгып келди дейт да. Анан Касмалы сыйлаган экен да аны. Ой, кимдин аты болмолу, сиздин аты чыгып келди да. Анда коюп койгула. Байге жок, соогат жок, байгени эч ким көрбөйсүңөр. Бекчоронун ашын өткөргүлө да, ошо Бекчоронун ашы кийинчерээк өттү да. Ошо. Анан ошол баары Чоконун сөзүн уккан да. Анан Чоко кийин бул Шабдандан кийин кайтып кетти, ал Шабданын ашын башкарып, андан кийин ошондон кийин баягы неме болуп, Үркүнгө жеткен жок, Үркүнгө жетпей кайтып кетти. Андан жалгыз казы калды да. Жалгыз баласы казы калды. Бул дагы болуш болуп турган убагында. Катуу кыйын чыккан казын да бүт эл уккан, катуу уккан. Неме болгон. Анан кийин бул ким айткандай 27-жылы сүргүнгө айдалган. Эми ал кезде мындай сүргүнгө айдалганды кандай? Мындай жанагыдай колун байлап, буту колун байлаган эмес, кадимкидей эле айткан көчөсүңөр бүгүн эмне керегиңерди алгыла, кимди аласыңар, жаныңарга аялыңарды аласыңарбы, тигиңерди аласыңарбы, канча үй аласыңарбы, канча бир аз мал алгыла, акчаңарды алгыла. Анан бул кочкору аркылуу балыкчы алып келип, анын ал кезде рыбачы деп аталган. Ошол жерден поездга салып, үй менен алып келип, пишпек алып келип, 1 жылдан кийин тиги неме айдалган Букевский ордо дейт. Азыр неме болуп калды. Тиги Каспий деңизинин немесинде жанагы Урал, кийин Орол уезди болду. Букевский ордо болчу, кийин Урал уезди болду. Ошол жака барып бул бир 20 чакты киши, 35 киши түшкөн ошол жерге. Биздин алдыңкы манаптардын баягы байларды кулакка тартып андай мындай манаптарды айдаганда. Бул Алымбек болгон, Акылбек Солтодон. Кимдин балдары болгон, Шабданын балдары, Самидин болгон. Ким болгон, Мөкүш болгон ошол жака барышкан. Мунун ичинен 2 эле кайтты, ошо казы ошол жактан кайткан да. Ооруп калып ошол жактан кайтып кеткен. Казы ошол жактан каза болуп калды. Ошол жактан каза болду. Ал тиги бар бул жерде чогулгандар казыны деп акча чогултуп, акчаларым чогулткан акчасын казыга бериптир. Казы баргандан кийин, анан кийин сен билем, биздин жашырааксың, сен бил барыбыздан баргандан кийин казактар келет экен, өрүлүп деп анан казы айтат экен да, мен атам Чоко деген илгери казактан, кичүү аял казактан алган сыйырма тайке болуп калат экенсиңер деп келген казактарга жанагы акча тараткан да. Анан Кудай айырган бул биз баарыбыз акчабызды чогултуп койдук десек, бул таратып салды деп эми кантип оокат кылабыз дегенче болбой эле дейт. Баягы казактар бул ойбай, бул өзлөрү сүргүндө жүрсө бизге акча берип атат. Булар кыйын экен, бул манаптар турбайбы дейт. Ошону алып келип жылкыларын айдап кел дейт, койлорун айдап кел дейт. Баягы акчадан дейт 4-5 эсе көп мал түштү дейт. Ошону менен жашадык дейт. Анан ким
бу Мусин, Абдылда Мусин деген көлдүк. Ал үй салып коюптур дейт ошол жерге. Мурунтан билип, 2 жыл мурун билип, ошол жака барарын билип, ошол жерге үй салдырып коюптур дейт. Ошонун үйүндө жашашты экен, анан бозо салдырчу экен. Теректеги казактардын баары келип ошо бозо келип ичип кетчү экен. Мына сондуруп. Кыргызча жашашкан, кадимгидей кымыз салдырып эле, баары боз үйдө эле кадимгидей жашашкан. Мындан тиги Акылбек Алымбек кайткан жок. Ага уруксат берилген эмес. Кыргызстанга кайтуу боюнча калгандары бар, тирүү калгандардын баары кайтып келген. Казы ошактан каза болуп ошактан каза болуп ошакка көмүлгөн. Эми казы өзү ушунчалык барктуу, даңктуу иши болгон менен тукум барбы ушунда? Казыдан өзүнөн тукум жок, багып алган шер казы деген улуу болот экен. Муну азыр жашап турат. Ат баш айылында чоң болуп иштеп жүргөн аксакал бар. Канатбек Карыбеков деген. Ошол киши өз көзү менен көргөн шер казы деген багып алган баласы болгон дейт. Булар тирүү келген да. Булар жанагы Саяк Чоро Сайгынан атактуу биздин тайкелер Муса Кожо Ысрайыл уулу ошолор менен чогуу айдалган да. Анан кийин Үйлөнгөн эмес. Үйлөнгөн, бирок төрөгөн эмес экен. Себеби кийин тарыхчылар айтпады. Баягы сүргүнгө айдалып баратканда казы болушту айткан экен да. Тиги тандап аял алып берели, эркек балалуу болуңуз дегенде анан кийин казынын айтканы бар. Ошону айтып казын айтып, бу менде кыйын бала төрөлөрүн силер кайдан билесиңер? Силерге окшогон аяк бошоторлордун мага кереги жок кандай баланы деп айткан экен. Анан бул чоко болуштун, бул болуштардын болушу болгондо, Эсенгул болуштук эң башында болуштукта чоң болгондо, кийин улам майдалап бөлүп отуруп, кичирейт улам 1000 кишиге бир болуш деңиз жетпеди. Чоконун күмбөзү Ат башыдын ар жагында Кара Суу, анан кийин Дыйкан деген айыл бар. Дыйкан айылында кадимкидей азыркы күндө мен барып туруп сүрөткө тартып келгем. Ошол жерде бүт чоконун ага туугандары ушундайлар турушат. Аттуу баштуу аксакалдар бар. Ошол Кара Суу менен берки Дыйкан айылында 90-дан ашык проценти жалаң сарбагаштар турат. 2 айылда. Анан чоконун күмбөзү ошол жерде укмуштап кооздоп салынган, абыдан аз эмделип. Бирок ушунчалык баягы Советтер Союзунун атеисттик заманы экен, ушундан билиңиз, ичинде жылтырак, мен ичине чейин кирдим да. Жылтырак темир менен кооздолгон экен. Ошону чыгарып кетишкен экен. Жылтырак темирди да ушундай албактан жапайчылык заманы секте Чокко белгилүү иши болгондо. Эми биз чоконун сүрөтү да бар. Шабдандар менен түшкөн чоконун сүрөтү бар, мындай сакалчан кадимкидей. Эми буган биз жана Ниязбектен бүтүрүп коелу. Ниязбек жүзгө чыгып каза болду деп атабыз. Кайсы жерге коюлду? Ниязбек атабыз жүзгө чыгып Чолпон атада кыштын кыраган чилдесинде кайтыш болду деп жана айтпадыбы. Аны аманат деп кышында кыргыздардын салты болгон, атактуу адамдарды эл чогулуп келип көмбөйүн, мындай элге көргөзбөй көмүп салган болбойт деп кадимкидей көргөз ичине коюп, үстүнө боз үй тигип, кароол койдуруп, жазын ачылып, өзүнүн керези го айтор. Чоң кеминде Балык сайдын деген кыштоонун оозунда түз тала, ал жерге өзүбүз да барганбыз. Бизден башка дагы Ниязбектин тукумдары текши бар жерге барып Куран окуп турушат, маалы менен. Ниязбек коргон деп бул жөнүндө Белек Солтоноев, жанагы кийин келген Адыл Батыр атабызды колго түшүргөн Веников деген генерал штабдын капитаны ошол жазган. Эми Белек Солтоноевдун жазуусунда Ниязбек би өлгөндө бүткүл кыргыз казактын феодалдары чогулуп, Ормон хан элди жайлоого көчүрбөй туруп атасына күмбөз салдыр дейт. Күмбөздүн ээлеген орду 1,5 гектар жер, бийиктиги 3 кес дейт. Туурасы 1 кес, 4,4 колонна чыгарып, 4,5 балдар 2ден алып ушундай салдыр дейт. Отун алдырып, жаран элге кызмат кылдырып, коргон бүткөндө Ниязбектин коргону бүттү деп, бул эми Түндүк Кыргызстанда эң чоң ошол замандагы коргон болсо керек. Анан кийин ат чабыш болгон, уюштурган дейт Ормон хан. Ат чабышта Ниязбектин өзүнүн эле экинчи уулу Берди кожонун жаңыбышылган быштысы биринчи келген. Бул баягы күмбөз бүткөндөгү. Анан кийин 40-жыл ошол күздө чоң ашы берилген. Мындай албетте абыдан салтанаттуу чоң аш болгон, 1000 жылкы башына сайылып баш байге, буга Төрөгелдин Ак Кызыл деген аты биринчи келген экен. Анан Кокондон Ормон хан хандык даражасы айбат күчү менен 40 кыпчакты тамак жасаткан калтырткан экен. Анан кийин туугандарына кеңешип, бир чети тамаш эретине, бир четинен Ормон Опузага салып туруп айткан экен. Атамдын байгесине баш байгеси 1000 жылкы, жана дагы башка байгелерди санап өткөн экен, далаятка сайылса керек. Анан кандай десеңер, ал аз десеңер тетиги 40 сартты кошо сайдым деген экен.
Бул Ормон хандын сөзү. Жакшы. Бу Ниязбекти немесин айтарда бир ошо кездеги кыргыздар жөнүндө бир аз кичине айтып кетиш керек. Анткени Ниязбек жалгыз эле өзү эле неме болгон жок да, баягы неме бул ошо кезде саясий кырдаал мындай болгон да. Ниязбекти эмне үчүн көтөрүп, ошо Ниязбекти эмне үчүн элге жетектеп, элди жетектеп сарбагыштар неметип калган. Бул Кокон хандыгы жанагы кимден кийин Алимхан менен Омар хандан кийин кеңейлген да, чек арасы кеңейип басып ала баштаганан. А дегенде эле бул солтурлар келген да, багынасыңар. Баары алабыз деген, силерге баары чеп курабыз, ушул жерге баары салык төлөйсүңөр. 22 жылдан кийин. Ушинтип отуруп эле кеңеш келе деген да. Кандай кылып кеңешсеңер, жок десеңер да барып чабабыз. Баары макул десеңер анда ордуңарда каласыңар да. Кеңешкен булар. Чогулуп алып ушул чүйгө келип кеңешкен, ошо Ниязбек баш болгон, солтондун немелери келген, нарындан келишкен, баары келишкен, анан ошо эмне кылабыз деп чечишкен. Анан кийин туруштук бере алабызбы, күрөшөбүзбү, эмне кылабыз деп туруштук бере албай коюшкандан кийин бир-эки жолу келгенде жана Канай башында тургандар жеңилип калышкан. Солтурлар чабылган, андай мындай чабылган. Анан кийин Ажыбек датка, ошо Мадайли хан тушунда Ажыбек дат калган, Саруу. Алчыкенин уулу. Ал киши ошол жактан дат калгандан кийин буга табыштаганда, сен ошолорду көндүр туугандарыңа. Көндүр, бизге баш ийсин. Баары каяка жер түнөгөсүр неметебиз да. Анан булар кой. Солтурлар чабылгандан кийин сарбагыштар бу немелер Иленин боюна көчүп кетишкен да. Кой, биз карабайбыз бар. Өзүктө карабайбыз да, ошо боюна көчүп кетишкен. Анан кийин Төлөөрдө өлгөндөн кийин бул кимди Эшкожо Канай, Эшкожо башкарып алган да. Анан бул эл оозунда айтылып калган сөз, ошо кезде эми мындай аттуу баштуу киши жок калганда жакшы кишилер, кыйын кишилер калбай калган. Анан неме дейт, ошол Күнтүү элинин жарымысы Ниязбек менен кетип калышкан. Биз карабайбыз депчи. Анан кийин бир күнү бул неме деген болгон, Жоо Басарда. Карга деген киши болгон. Эшкожо менен тең түш киши болгон, жашташ киши окшойт. Бир күнү Эшкожонун жолун тосуп туруп айткан экен да. Эшкожо, сен баягы Төлөөрдү жок. Элдин баары чачырап кетти. Ушинтип жүрөсүң, барып көчүрүп келем туугандарың андай мындай кылып. Анан ошол эки айылды, эки урукту көчүрүп, кайра көчүрүп, Эшкожо көтөрүп, ошондон кийин кайтканда, ошол кезде саясий абал ушундай болгон, ошо кызылыш болуп калган да. Ошол себептен жанагы кимдер бул кыргыздар азыраак болуп, башы Илеге чейин кеткен, көлдүн башына чейин кеткен, баары чогула алган эмес убагында келип неметилген. Ошол себептен жанагы кыргыздардын жанагы айтып атпайбы, Таштанбек тиги солтурлорго кетип калган. Ошол уруштардын себеби жанагы бири колго чогулуп, ошо Кокон хандыгына каршылык көрсөтүш керек болгон да. Бирок ошо баары баш ийген эмес, көнгөн эмес. Бирөө макул болгон эмес. Ошондой себептен кыргыздардын жанагы тиги сарулар болсо макул болуп карап кетишкен сразу. Ошол Кокон хандыгына неме болуп. Анан жүрүп отуруп жана 42-жылы Мадайли хан өлгөндөн кийин кайра башталып атпайбы, кайра жана чыр мурун буга чейин бу чеп салдырган, бул жерге чейин тиги Кокон сарбаздар турган, ошонун күч менен курал менен багындырып турган бул Токмок чебинде жок эле дегенде 200 сарбаз турган, пушкасы менен, замбреги менен. Ошол себептен кыргыздардын алы келген эмес да. Ошол себептен айла жок, анан жанагы салык төлөп турушкан, айла жок. Анан эми баягы урук болуп салык төлөткөн, тиягына кеткен, биягына кеткен, тияка көчкөн, артынан кошо жүрүп отурушкан да. Көлдүн башына чейин жанагы чеп салышып, Кокондуктар. Аягы жана орустар келгенге чейин ошо жанагы Кокондуктар менен согуш атышпайбы. Бул ошол кездеги саясий абал да. Ошо кандай эл мындай айтылса элдин баары эле түшүнөт да, кыргыздар бул уурлар бир коктун экинчи кокту менен чабышып жүргөн турбайбы? Ушундай түшүнүк бар да, ошо оозеки немелерде бир жаман жери. Андай эмес, жанагы мисалы Чыңгыз хан деле дегенде өзүнүн уругун таянып туруп анан жанында уруктарды басып алып бириктирип империя түзүп атпайбы? Ошондой күчтүү киши керек болгон да. Бизде ошо тилекке каршы ошол кезде ошондой күчтүү киши жок болгон. Бир экинчи себептен жанагыдай кыргыздар астык кылган да. Туруштук Кокону көп болгон, туруштук бере алган эмес. Ошо эң башкы себептер ушундай болгон да. Жакшы. Эми биз ошо Ниязбектин эң көрүнүктүү дээсиби балдардын бири Ормонго келеличи. Ормон канчанчы жыл төлөлгөн? Бул кандай даражасы менен хандыкка көтөрүлдү? Ормон хан 1792 жылы негизги айтуучулар баардык тарыхчылардын көпчүлүгү 90% чоң кемин өрөөнүндө төрөлгөн. Анан бир аз бирин экин тарыхчылар бар. Тиги Эсенгул чоң атасынын жылгын башындагы кыштоосунда төрөлгөн деп. Бирок негизинен бул 90-дан ашпайыз тарыхчылар айтат, чоң кемин өрөөнүндө бул Ниязбек бийдин жайлоосунда болот. Ормон хан ошол 92 жыл бул анык. Ошол жерде төрөлгөн. 1792. 1792 жылы.
1855-жылы 63 пайгамбар жашында дүйнөдөн өткөн. Ормон ханды бала кезинде өзү бала кезинен эле абдан зээндүү, анан токтоо адам болгон экен. Ошон үчүн атасы Ниязбек жана 8 чыгаан уулунун ичинен 8 сууну бийлеген, айтып экен, силер ишти кылып тургандан ойлоносуңар. Ормон болсо ойлонуп турган иш кылат. Ормонду ичсеңер, силер жана улуу агалар бар да, Суан, Бердикожо, Бердибектерге айтып экен, ормондун тилин алгыла деп, ормонду көбүнчө жакшы көрүп, ормондун колунда жашап, ормонду көтөрмөлөп баш кылган. Анан жеңелери жоош уулдап койчу экен. Өзү абдан калыс. Анан мындай беркилери бир аз жанагы Алабакан Кулсоюл дегендей болгон го, курч берки 8 бир туугандары. Өзгөчө бул Суанунун балдарынан өзгөчө жана Мусаке ата, Матай, Адыл Батыр, Чоң ата ушулар курч адамдар болгон экен. Ормон атабыз абдан ушу хан болгон кезинде дагы бир дагы кыргызды барып тажыкын изилдешкен, тик жазалап өлтүрткөн эмес экен Ормон хан. Анан салтты абдан сактанган. Мисалы үчүн азыр кийин ошону билбей кээде турумуз жазып жүрөт. Жанагы кыргыздын намусуна тийген жанагы Төө чечме деген оюнду Ормондун буйругу менен токтотулган. Мындан ары кыргызда Төө чечме деген мындай оюн болбосун деген. Анан Ормон ханды жана 42-жылы хан көтөрүлбөдү Орто Токойдо. Мында мисалы үчүн башка адамдар кыргыздын илгерки сатында дагы, мусулманчылыкта дагы 9 атасы катары менен бий өткөн эл башына. Жок дегенде 4 атасы катары менен бий болгон. Ормондон башка ошол замандаштардын ичинде анчалык чыган адам болгон эмес. Ормондун заманында Ормонго каш кайтарып, каяш айтарып, бул түндүк оң канатта адам болбогон. Буну так гана кез айтыш керек. Муну Ормондун тетиги Тагай би, Манап би, Мааматкул би, Эсенгул Батыр Ниязбектин берки атасынын даңазасы, өзүнүн айлекерлиги, кырандыгы бул Ормонду мурунтан эле бул баягы аталар бийлик башында жүргөн чоң манаптар болгонда, өзү дагы жогорку деңгээлге чыгарып атпай, хандык түзүлгөн 42-жылы. Хандык түзүлүп атат. Буга эми бул Ормон хан китебин бул урматтуу аксакалыбыз Кушбек Күсөнбаев академикте китеп жазган Ормон хан деген. Ошондо да белгилеп атат да, башка ылайыктуу замандаштар болгон эмес. Ормондон башка. Албетте кеңеш баардык кыргыздын ошол замандагы чыгаан бийлери, уруу бийлери чогултуруп кеңештип Ормонду ак кийизге көтөрүп, чырпыкты кесип, сенин бийлигиңден баш бурсак чырпыкта кыйылалы деп, кара койдун канына колун балдырып, ууру кескинди өзүң жазала, уруксат бердик сага деп. Бардыгын бийликти өткөзбөшкөн да. Бул дагы бир мисал илгерки байыркы бабасы легендарлуу Манап би дагы реформалаган да кыргыз бийлигин, илгерктен берки келаткан орто кылым, байыркы кылымдан кыргыз бийлигин. Ормон хан андан да жогорку деңгээлге түшүрүп атпайбы. Мисал бардык эле дүйнөдө Осман империясында деле эң биринчи бийлик, андан кийин султанат, андан кийин империя, анан эң анда тиги халифатка чейин жетпеди. Бул биздин кыргыздыкка ошо өнүгүү деңгээли кыргыз элинин ошол Ормондун заманына туш келген, өз заманынын ормонсуз кыргыз тарыхы толук эч качан болбойт. Жакшы. Эми бул жерден калыстык катары айтып коеюн. Жаштык кез, мастык кез дегенде Ормон өзү олбурлуу, балбан болгон аябай. Бул деле чындыгында урлук менен баягы алектенген адам да, жаш кезекте баягы күн түндөбөй түн баласы болуп жүргөндөрдүн бири болгон Ормон. Буга бир мисал, акылдуулугун карабайсың, ошондон кийин баягы өзүнө жыйынтык чыгарып калды да. Бул саяктарга барып жана Келдибек, Эдилшербек деп коет. Şu Келдибекти Нусуп Бактыгул деп коет, Медет Татканын атасы. Нусуп Бактыгулдун агасы болот. Жүзгө чыккан адам, бир кылым жашаган адам. Нусуп би деп коет да, тикке караган эмес адамдар, калыс сүйлөгөн адам. Түн ичинде айтып атпайбы, жылкыга уур тийди, жылкыга тийди десе анан Нусуп желбеге жабылып чыкканда Шайбыр деген жигит болгон, баатыр. Шайбыр кууп барып анан бирөөнү кармап келген. Жылаңач, белине чейин жылаңач. Нусуп катуу келип анан айтат. Шайбыр, моунун артына чепкен жеп бапсың. Болбой калды, сенин тукумуң аз болуп калды. Бул жигиттин артында жалы бар турбайбы? Ай балам, сенин атың ким дейт? Айтат, Ормон дейт. Кимдин баласың дейт? Ниязбек дейт. Ай балам, сенин дейт, тагдырың башка болот. Сага уурлук кереги жок. Жөн эле келсең сурасаң да берет элем да. Деп турган коноктопту жиберген. Ошондон кийин Ормон ойлонуп калганда, бул мен бул улуу киши, бир кылым жашаган киши, тикке карап айтпаган киши Ормонго ошентип айткан. Ормон ошондон кийин гана баягы шоктугун токтотуп, баягы түз ишке өткөн да. Бул өтө акылдуулук. Артында жалы бар экен да. Мындай саяктарда айтат. Нусуптун
бирден бир катып айтканда гана Ормон ойлонуп калганда ошондон кийин ал токтотту. Ормон жаш болсо дагы ошосун токтотту да. Ормон ошондон кийин ал эл жөнүндө ойлоно баштады. Ай, бир кызыл түбөтөй болбосо болбой калды. Чачырап кеттик. Бирибиздин сөзүбүздү бирибиз укпайбыз. Деп атпайбы? Ana ошондон кийин хан болду деген сөз бар да. Кайсы жерден хан көтөрдү? Ушул жерде талаш болду. 1842 жылы Орто Токойдо Ниязбек би атасынын конушунда хан көтөрүлгөн. Буга Кушбек, академик Кушбек Үсөнбаев жазып атат. Аларда оң канат керет де бар урусунан Алымбек татка кадимки. Ушул киши чакырылып, бир баяндарда Алымбек татка өзү качкан дейт бул хан көтөрүлүүгө салтанатына. Бир баянда өзү келүүдөн тартынып, Кокон хандыгынан өзүнүн кишилерин жиберген экен. Мен кыргыздардын кандай чечими болсо да макулмун. Бар. Мен араңарда макулмун, ошо силердин чечимиңерге мен да силерди тартпам деген өзүнүн кишисин жиберген деген. Андан кийин мисалы үчүн Ормон хандын бийлик жүргүзүүсү жөнүндө көп адамдар мисалы үчүн Абрамзон жазган да. У истоков монархства деген бар, Бериштам жазган бар. Ормон хан сравнительно жана Иван Грозный да бийлик вертикалный аябай бул прогрессивдүү нерсе дегенде элди уюштуруп жаңы деңгээлге чыгып атпай кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүчү. Азыркы мамлекеттүүлүгүнүн толук версиясын азыркы күндө да кыргыз эли таба элек да. Дүйнө биз эле эмес кыргыз эли. Ошондон улам жогорку деңгээлге кыргыз эли улам биригип жүрүп отурганда кези болгон да. Анан бул биздин ардактуу академиябыз Бегималы Жамгырчынов, Кыргыз илимдер академиясынын президенти, бул эмгек жазып, ушул эмгек үчүн репрессия болгон да. Киргиз в эпоху Ормон хана деген, кыргыздар Ормон хандын заманында деген. Мына ушул жерден Ормон хандын ким экени билинип турбайбы? Кандай кыргыздар Ормон хан заманында кандай болгон? Саясат бул вакытта геосаясат кандай болгон? Мисалы үчүн атасы Ниязбек би Кокондун баскынчылыгына каршы күрөшкөн. Ормон хан Орус империясынын баскынчылыгына каршы күрөшкөн. Анан кийин бизде баягы кыргыз фольклорго кирип кетип, Ордодон чыккан оюн анан бугусарбак согуштуп, ал эч кандай аны эмес. Бул эл изилгертен куда сөөк, чай ичип чогуу жүргөн адамдар. Бул геосаясат, баскынчы адамдар, империялар бүткүл Кавказ, Сибирди басып алгандай эле кыргыз эл мындай майда хандыктарды акырын эле алып коет. Ошон үчүн бири-бирине каршы тукуруп толтурат. Ал жерден 1818-жылы эле булар тыңчыларын жиберип жанагы Казак Чокон Валихановдун эмне тайных агентах Российской империи среди дикокаменных киргизов деген жана Файзулла Ногаев, Галим Тагиров, Мухаммед Галим Тагиров деген ушулар келип 20 жылдай үгүт жүргүзүп кыргыздын. Бул Ормон хан ошо Орус империясына. Бул жана генерал-губернатор Гасфорд бул Ормон ханды заказчиги ошол болгон да. Бул Орус баскынынын биринчи курмандыгы Ормон хан болгон. Бул жерден дагы айтайын. Бул орусту бир жолу келгенде кийирип койгон. Ушуга бир мисал кетсеңер. Мындай дем, бул ушу немени биздин ол жеки тарыхта айтып атканда көбүнчө укканда ошол кездеги немени саясий абал сөз караш керек да. Антпесе мындай как будто биз өзүбүз эле жашап жүргөндө ушул жерде көлдүн ичинде же болбосо Кочкордо же ушул немеде жашап жүргөндө болобуз. Ошол кезде саясий абал өтө курчуп чыккан. Жанагы неме айтып атпаймынбы? Ушу Ниязбектин тушунан баштап эле бул саясий абал курчуп болгон. Ким басып алат, ким күчтүү болот? Басып неметип турган, элдин баары коркуп турган да. Азыркыдай эмес эми азыр чек араң белгилүү. Ал кезде чек ара жок. Ким күчтүү болсо алып келип эле аскер менен кирип басып алган, чеп сала берген. Ошол жанагы ким эмне себептен ошо неме келип чыкты? Жанагыдай кан көтөрүү неме зарылчылык келип чыкты да. Ошол кезде анткени кыргыздар бирикпесек болбой турганын көз жетип атат да. 1842 жылы Мадали тиги Насрулла келип туруп Кокон хандыгын чаап Мадали хандын башын алып атат. Ким болсо Ташкент болсо бизди Ташкент карап турган. Ташкенттин эки диван беги бирөөсү ошол тегерегинде сайрамды немелерден салык алып турган. Кудайберди деген неме ушу илеге чейин салык жыйнап турган да. Күчтүү болушкан, булар сарбаздар келип ошока чейин келип турган. Тиги Хакимбек деген ушу диванбеги. Ошо жанагы сайрам Түркстандан салык алып турган. Экөөнүн тең колунда күчтүү неме болгон да, сарбаздар болгон. Ошолор менен келип турган. Ошолор жана 42-жылы эмне себептен 42-жыл болуп калды? 42-жылы жанагыдай неме башталды да, окуя башталды. Насрулла келип Коконду басты, Мадали хандын башын алды. Анын ордуна Ибарагым халал дегенди койду дагы кетти. Ташкент сразу баштарды. Биз Коконго баш ийбез, өзүчө болобуз. Ошол кезде пайдаланып, мына кыргыздар эмне кылалы, кеңеш алалы, мынтип атат.
жылы 1841 жылы уже Кенесары хан болуп атат. Мындан 1 жыл мурун ошо жанагыдай уже көрүнүп атат да, алсырап бараткан кокогандыгы да жанагыдай окуялар катуу болуп атканы. Ошол себептен эми ошол мезгилдерде анан кыргыздарга айла жок биригишке туура келди. Биякта Кытай турат, биягынан орустар келатат. Артында кокон. Анан кийин эми баягы бул жерде жанагы ким айткандай биринчи Горчаковдун тушунда генерал губернатор Батыс Сибирдин генерал Горчаковдун тушунда башталган жанагы бул себеп бизге кызыккандын себеби Кытай соода жакшы болгон да. Кытай 1838 жылга чейин апиум алып турушкан да. Апиум күчтүү болгон да, айвандагыда эң баалуу болгон. Бүт апиумдер Кытайга агылып турган да. Ал жанагыдай жөнөкөй эле неме берки жанагы көпөстөр айтып атпайбыз. Баланча мат алып кеттик, анан баланча чай алдык, анан тигини алып кеттик. Мына жок, бул жана эң эле пайдалуусу бул ошо тиги кокондук соодагерлер Кара Балтага түнөгөндө түлөрдүн чын сырын ачканда бир чаначак апиум ошончо кайра тиги неме алып келебиз, жамбы алып келебиз. Ошо канча салмакта болсо ошончо кайра. Байын жөнөкөй ылдам жолдо да. Ошондуктан баары ташып баштаган бул 1838 жылы Кытай императору жапкан. Мындан ары апиумду сатуу тыюу салган да. Контрабанда болуп калган да. Естественно, кымбаттайт да, баасы кымбаттайт, баасы өсөт. Жана Файзулла Ногоевдер, Тагировдер ошолордун баары жанталашкан ошол себептен да. Бул жерге мисалы ким Чоңгонбалыкхан өзү сүрөттөйт. Булар барбайт дейт, чек арага кирбейт дейт, Кытайга кирбейт дейт. Ошо жакын жерлерге эле келип бир ошо көчмөдөрдүн үйүндө жашайт дейт. Тилерге кабар келет дейт, тигилер келип алып кетишет дейт. Ошо чаначы менен эле ошол жактан алып кетишет дейт. Ошону моун катуу болгон да. Ошол себептен 38 жылы жапкан жана Кытай императору немен апиумду. 42 жылы аңгич жандар ошо кайра ачтырыш үчүн согуш, биринчи апиум согушу башталган да. Анан Кытайды каратып, Пекинди каратып алып атпайбы. Ошол себептен анан ачылып, ошо жанагы бийлик талаш, Боронбай менен бир туугандар кудалар болуп батышат. Бирин бийлик талаш ошол себептен. Жана Файзулла туруп алып кечке айтып атат да. Кечке үйтүп атат. Ай сен эмне ормон Файзулла Ногоевду кабыл албай койгон. Иленин жанына 1851-жылы ормон көчүп атпайбы жана именно. Тиги баягы Иленин жээгине көчүп атат. 2 жыл жашап турган. Ошондо Файзулла келип разведка чалгынга келгенде кандай экенин билейин, эмне экенин билейин деп кабыл албай койгон. Кетирген. Ал түз эле Боронбайга барып анан ормонду жамандап, сен ага баш ийип атасың деп жана бири-бирин уруштурган себеби ошол. 1848-45 жылы Боронбай уже Кытайдын бийлигин кабыл алып атат, анан шарик алып атат. Жылына 10 жамбы айлык алып атат, макул болуп атат. 48 жылы кайра кимге Горчаковго барып кат жазып жиберип атат. Мен силердин башыңарга кол алдыңар өтөйүн деп. Ошо ормондун өлөрү алдында 1855 жылы октябрь айында, жок, июль айында Качыбек барып, анан ошо январь айында жана Куран кармап ант берип атпайбы? Ошондо мынтип айтат да. Ким? Тигилер орустардын жана премьерский турган өзү ким Гасфордтун өзү турган ошо мынтип айтканда, мынары сен биздин кол алыска өттүң. Мынары сенин душманың биздин душман, биздин душманың сенин душман. Ошондо Качыбек сразу айтат да, биздин биринчи душман ормон. Мына жанагы тиги татар Ногой жанагы апиум сооданын баары ушул келип туруп ушул жерге жетип атат. Анан биздин кыргыздар болсо экиден чагышып жатып калышты. Бул жерде бул китеп исторический архивный документи Бормонхан деген муну Жапаркул Аксакал Алматынын архивинен казып жүрүп таптырган. Мына бул жерде жазылып турат, мына орусча китеп бул. Письмо Боронбая Миңмурат уулу генерал-губернатору Западной Сибири деген. Бул жерде жазып атат өзүнчү. Жылы кайсы экен? 1844 году Бугинский манап Боронбай Миңмуратов обратился в Аягузский окружной пристав приказ следующим обращением дейт. Находящийся с давних лет в нашей волости по торговым делам есть татар Тархан Файзулла Нагаев и казанский Мухаммед Галим Тагиров убедили нас перейти в русское подданство дейт. Ошо жанагы бул Файзулла агадайын чугучакка ташып жүргөн апиумдучу чугучак чөйчөк да. Кыргызча чөйчөк, орусча чугучак деп аталат. Кытайга караган. Ошо жака алып барып жүргөн. Ал Кытайды 1850-жылы жапкан. Ошо жерде жанагы торговый договор болгон. Мындай болот. Ошо жабылгандан кийин бияка өтүп баштаган. Кашкар жагы ачык болгонда кымбатыраак болгон биякта. Урматтуу замандаштар, мен да айтып коеюн. Ормон опуза дейбиз ооба.
ал жагы бар болчу. Замандан, учурдун баягы талабы ошондой болгонбу, орманчылыгы эле катуу болду. Бирок ормандын акылдуулугу, айкөлдүгү ошол өзүнүн жасаган ишинен билинип атат да. Мисалы үчүн булар жаңгарач менен баары менен абдан жакшы болгон. Солто элинин бийи. Бул солто арасында да бир андай аңыз сөздөр бар. Жаңгарачка жаман кара баатыр көп баш ич эмес. Жаман кара баатырды билесиңер да, баш ич эмес. Анан тиги ким келип атпайбы? Орман баягы конокко келип сүйлөшүп отурган жаңгарачтын айтканы бар экен дейт, эми аңыз болуп калганда. Жаман караны бирдеме кылбасаң болбойт, мага баш ийбей калды. Мен кайдан башкарам, солто элин. Эгерде жаман кара мага каршы чыгып атса, мындай мааниде эми жогот дегенди айтты да. Эгерде мени солто элинин башчысы десең, жаңгарач жаман кара мага каршы болуп атат. Сен ошону жогот дегендей мааниде айткан экен да. Ошондо ормандын айтканы бар экен. Коюң барбы деп. Бар. Койчуң барбы? Бар. Ошо койчуну алып ташта. Эмнеге алып таштайсың? Кой өзүнчө эле жүрөбүз. Койду урдап, белде тонуп кетпейсиз. Дептир. Койчу керек бекен? Жаман кара саган койчу. Жанагы коюң деген биз элбиз. Ошо жаман кара бизди кайтарып жүрөт. Душман келсе ошол жаман кара чабат. Жүрө берсин ал бала деген айткан сөз бар да. Карабайсың. Ошондо дагы баягы кысташып турса дагы ошо эл үчүн керек деген баатырдын өмүрүн сактап калган да. Бул болсо ормондун акылдуулугу. Жанагы Нурдөлөт баатырды билесиңер. Саяк Нурдөлөт баатыр бугуларга кошулуп кеткенде Нурдөлөттү бересиңер дегенде сөз кылып атпайбы ормончу. Анан баягы бугулар отуруп алып, кандай беребиз? Бөөрөтөт бериш керек. Тиги ормон менен чабышкан болбойт деп атпайбы. Анда ким айтып атат? Тилер. Эмнеге беришибиз керек? Нурдөлөт бизге келген, биз беребиз деп атпайбы. Ошондон Нурдөлөт анын өзү барбады. Уктап жаткан жерине, ормондун өзүнө кирип барды да. Анан ормондун акылы айтканы бар экен. Чабышпайлы. Тынч жүрөлү. Момунда мен бир буурасы бар экен да, дайыма байланып турчу экен. Ушуну сен ал. Бул достугубуз болсун, бириндигибиз болсун деп. Нурдөлөт жаман ачуусу менен келип, мен силерге кулмунбу, малаймынбы? Алып кел, алып кет дегендей. Мына өзүм келдим деп келген да. Ana ошондон ичи жылыйт да Нурдөлөттүн. Ай ушундай акылдуу киши экен. Чабышпайлы. Тынч жүрөлү. Мына достугу менен болсун, бул буураны алып кетти. Өзүнүн байлап жүргөн буурасын берип жиберген да. Мына көрдүңөрбү? Мына акылдуулук. Элди чабыштырайын деп ойлогон жок. Аны бириктирейин. Ошо баатырлар бири бемеге келсе экен деген ой менен келди да. Абдан ушул жагат да. Жаман кара баатыр тууралуу ким Карчакукада кат жазганда ошону жазат. Биз кенен сары алдап барып өлтүрдү. Аны неме кылып атат, анын үстүнө кант алынбай калмагыла деп ачык эле жазат. Жаманга баатырлар неме кылганда сыйлаганбыз, жакшы көргөн. Баарына анан кээ бир немеде да уламыш андай мындай имиштерде жана озеки немелер фольклордо жаман кара экөөнү мындай неме кылышат да, бири-бирине каршы коюшат. Эми туура эмес ал. Жаман кара бул черикчи абайлылардын ичинде чоңоюп өскөн жигит да, төрөгелдилер менен аралашып өскөн жигит болгон бул. Энеси кетмей ошо кочкорго айтпадым жана төрөгелди баатырлар бул. Азыр черикти десең көпчүлүк түшүнбөй черик менен аралашып ошон үчүн абайлдасын кошо айтыш керек болуп калды. Черикчи абайлар бул ысык суусунун эки жээгинде жашаган, ылдый жагында жантелер жашаган. Анан бул Ормон хандын өзүнүн кебете кешпирин түзүп деп өз оозунан угуп, мисалы үчүн Белек Солтонович жазган да. Өңү кара тору, узун бойлуу, кең далы, атка мингенде чапан ар дайым аттын согурусун басып жүргөн өтө олуттуу анан адамга мындай абдан сүрдүү адам болгон да. Алдына келгенде далай бийлерди айткан. Жана чериктин бир бийиги келгенде алдында турганда титиреп турганда ошол көргөндөр айткан да. Абдан олуттуу, абдан сүрдүү адам болгон. Анан караңгыда сөз тапкан, караңгыда жол тапкан, кабилетте сөз тапкан өтө чечен болгон. Эми муну согуштук айлакердик стратегиясын эми белки кенен сары Касым уулу келгенде согушта баарына белгилүү. Бул жердеги кыргыздын 7000 колу менен Ормон хандын айла амалы менен тиги 20000 кол менен келген Кенесарыны жеңип атпайбы? Ооба. Жакшы. Тиги бул келбети жөнүндө бизде айылдагылар 41-жылгы айткан аталар бар эле да, ошо кимдер бар, Шапак Рысмендиев биздин айламалар ошолор буларды көп айтышкан да. Айтып келишкен, ошолор айтчу экен, баягы Рыскүлбекти көрүп калыптыр да, Рыскүлбекти. Рыскүлбек деген дөбөгө отурса өзүнчө эле чоң ала ачыктай болгон киши болчу дейт. Чоң аябай чоң киши болгон. Анан биз сурачубуз дейт, ушу
Sistен ормон кандай эле? Ой, ормон мен кичинекеймин да чыпалактайм. Ормон менден 2 эсе чоң болчу деп айтчу экен. Тотору деген ат көтөрүп чыккан да. Бу ошо жана ким Кубан айткандай өзү чоң ат экен, анан баягы ичиги тиги аттын соорусун жаап жүргөн. Анан ошо тоторусу жана бугалар менен чабышат экен, тоторусу жок, жана аты көтөрө албай жыгылып, ошону неметип атпайбы? Кулап түшүп атпайбы? Кулап түшүп атпайбы? Бул жерден айтып коелу. Рыскулбек эң кичүүсүбү? Кичүү, Сегизбектин эң кичүүсү да. Сегизбектин жана биринчи. Ооба, Сегизбектин эң кичүүсү. Рыскулбектен кайдан чоңко. Андан чоңко анан жазуучулук жана саясат тиги бизде кыргыз элинин колонизацияланып башталышында бул бугу урусу 1818-жылы эң биринчи делегациясын жиберген. Ал кишилердин аттары да бар. Бар. Андан кийинки экинчи делегациясын 25-жылы болгон. Үчүнчү делегациясы жана 44-жылы болгон документтер. Анан эң акыркысы 54-жылы Куранда кармап Байке айткандай ант берип атышпайбы? 55-жылы январда. 55-жылы январда ант берип атпайбы? Ошондон Ормонхан айтып атпайбы? Биринчи ага чейин өзүнүн кан кудасы да. 47-жылкы Кенесары келгендеги согушка сен келбей койгун деп ага чейин тиги Боронбайды мындай деп айтып жүргөн да. Жаман көзү менен карап. Сен ушунда атайын мен киши чаптырсам келген жоксуң деп. Эми бул жерден айтып коюш керек. Ормондун эл жери үчүн дегени. Ал эмне үчүн бар делеги? Анткени кыргыздын жери. Кыргыз жериңер эле казактар келет эле улам эле көчүп конуп эле кирип баратасыңар. Жерди алдырып жиберебиз. Туганын өзү эчтик барбады. Ооба, Гаспортко барганда Гаспорт макул болду. Ал тиги макулдун мен макулдугун берем. Мейли тосун, жанагы бизге наоборот уулаттарды тосуп турсун. Бизге кокондуктарды тосуп турсун. Ормондо ошек кармайлы дейт, бирок Азия департаменти уруксат бербей койду да. Аны күчтөндүрүп аласыңар. Бул алардын кызыкчылыгы немеде болуп атат. Тиги Кытай менен соодада болуп атат. Бу жактын баары жазып атышат тиги Кытай менен соода жакшы болуп атат. Үстүнө Ормонхан негиздеп жазды орустарга кайрылганда. Бул жерлер илгерки Абылай хан менен Эсенгул чоң атабыздын бөлүшкөндүгү бул кыргыздын жери. Кеген өрөөнү бул дыйканчылыкка абдан ыңгайлуу экен. Мен эл жерибизде дыйканчылыкка үндөйүн деп. Мисалы үчүн Чоң Кеминде Ормонхандын дөбөсү деген жер бар. Чоң Кеминде. Анан Ормондун алышы деген жер бар. Ошо дыйканчылыкка үндөп аштык айдаткан экен да. Анан тиги балдарды ормон окуу деп жана балдарды окутабыз деп баары макул болушкан экен, бирок окууга кийин жиберишкен эмес экен. Бул башка бийлерчи. Жана казактардан кетип калды деп атпайсыңар. Бул жерде албан казактары Россияга кат жазбадыбы? Ормон келип жерибизди ээлеп алды. Бизге бербей атат. Окатчылык дегенде орустун айтканы бар. Ормон кеткин. Же болбосо биз баягы мындай күч колдонобуз деген айткан жери бар да, уш жеринде. Перемишлский макул болуп, өзү ормондорго жазат, биз силердин букараңарбыз, биз силердин колуңарга өтөбүз, макулбуз силердин бийлигиңерге деп. Анан Перемишлский ошо 53-жылы, 1853-жылы июль айында тиги атайын даярдык менен замбиректерин алып, ушу ормонду баш ийдирип, кол койдуруп, жанагы неме Куран карматыш үчүн келет. Ал күн мурун угулуп калып, Ормонхан кетип калат да, илени таштап атып кетип калат. Ал Перемишлский дегенде ормонго неме бийлигин кабыл алдырып, андан кийин Боронбай менен жолугушмак болгон да. Анан ошо өкө тең болбой калып, анан кайра тиги Алматыга тиги Верныйга неме орнотуп, жана чеп орнотуп, анан кайра кайтып кетпеди. Советтик агитация, пропаганда болгондо бул байманаттар жаман болгон кедей кембагал жакшы болгон таптык бөлүштөр менен көп Ормонханды жана анын уулун ушуларды жамандашкан. Анан кийин мисалы үчүн жанагы туура эмес сөздөр азыркыга чейин белгилүү эле саясатчылар билбей жүрбөйбү? Кочкордон чыккан Ормонхан менен Усубалиев депчи. Ормонхан эч качан Кочкордо жашаган эмес. Балким ары бери өткөн эле болбосо. Ормонхан Чоң Кеминде төрөлүп өскөн, жашаган жери Кыштоосу Ысык көлдүн бою болгон, сөөгү коюлган азык ананы байлы, илгерки аты Байсорун, жана Кичи Ак суу, Чоң Ак суу, Орто Токой ушул жерде Жайкысын тиги Челек таш аркы бетинде болгон, ошол жерде жашап атасы Ниязбек, андан аркаты Сарсейит бийлер бар, Манап бийлер, Ысык көлдү ордо кылып турган элдин баарына белгилүү да бардыктарчылык. Анан кийинчерээк жана бурмалоолор менен ар бетте жана немеден болгон. Бул Сарыбашыдан көчүп келген себеби 1881-жылы неме Петербург келишим болгон кытайлыктар менен Россиянын ортосунда. Ошондо бөлүштүрүп, азыркы граница ошондо чек ара ошондон бөлүштүрүп
көчүрүп анан мына ар жакта калган кыргыздарды уруксат берилген 2 жыл бою көчө бергиле бияка. Биякта калган тиги немелер кытайлыктар көчүп келсеңер макулдугун беришкен. Анан кийин ошо көп көчүп келгенде бир 200 миңге жакын көчүп келип анан ошолорго орун бериш үчүн бул немелерди сарбагычтарды немеден көчүргөн тиги көлдүн күнгөйүнөн көчүрүп Кочкор жака бүт неме жака нарын жака көчүрүп калгандарын баары ошо себептен жана Андреевдин да жазгандар бар. Бул эмеде закаменный кыргызы деп жазган, среди них сарбагычы самый воинственный предводитель Исенгул деп жазган да. Онун билген алар ким макул болот, ким каршы болот колонизацияга. Жакшы. Ормондун канча баласы бар? 6 баласы болгон. Кайсы балдар? Эң улуу бай үчеси Кусубалды апа, андан Үмүт аалы, Осмон аалы деген 2 баласы болгон. Осмон аалы бирок көпчүлүк билишпейт, Чаргын деп айтышат. Чаргын деп айтат. Чаргын деп айтат. Бирок өз аты Осмон аалы болгон. Андан кийинки аялынан Аалы Бакал Үсөн деген болгон. Аалы деген барбы? Бар. Ал киши кийин орус заманында сүргүнгө дайрылган киши болгон. Бакал Үсөн. Бакал Үсөн. Андан кийин баласы? Анан эң кичүү жана казак аялынан Сейилкан деген бул кадимки бул кинорежиссердин атасы деп атпайбы, Мелис Убыкеевдин чоң атасы болот. А ушул жерден дагы ошол жана казактан келген жана кичүү аял жөнүндө да туура эмес жана өзгөчө бул көркөм адабияттагылар бурмалап чаташтырып салышты да. Бул жана көчмөндөр кагылыштан соң булар тарыхты тактаган жок, тарыхчыларды, профессионал тарыхчылар. Булар укканды жазып элдер көркөм фантазия менен. Ошол жерден көп катачылыктар келген, жылдары бутташып кеткен. Бул өзү ошол уул бала, бул өзү казак атактуу адамдын кызы болгон экен. Анан илгери билесиз, илгери жаш кезинде эле куда түшүп койгон жери болгон. Куда түшүп койгон жеринде тиги жигит тиги кызга жаккан эмес экен. Жакпай анан кийин теңине албай аны мен башка жерге кетем деп анан кийин жана илгерки бир көз ачыктарга барса керек, барса мен түшүмдө ай кучактап жатырмын. Бул мен удалаган жерге мен барбайм, жакпайт десе, анда бул айланада Ормондон өткөн ай жок. Анда сен дейсиң, анан каякта жашайт, анда тиги баланча жерде жашайт, баланча өрөөндө. Дегенде анан жанына жана кызматкерлерин алып анан кийин жол тартып чыгат да. Жол тартып чыкканда бул кадимки саяк кетирек бул Алыбек жасоол башы болгон да, Ормон хандын жасоол башчысы. Мен айтканда ички иштер башкармалары кол. Ошондой болгон. Анан ал болсо кайгыл чалып хандын ордосун ар дайым кайгыл чалып турган. Чалып келгенде анан кийин тиги кыз жана кызматкерлеринин алдынан чыгат да. Анан кимге келатасыз, кандай деп сурайт. Сураганда мен ушул жерде Ормон деген хан бар дейт. Мен ошого келдим деген. Эмне максат мен дегенде, барганда өзүм айтам деген. Анан бир кыргыздын, мен да кыргыздын бир чаган жигитим, эгер тиги турмушка чыгуу максатында болсо, жок мен Ормонго жолуктур дейт. Анан кийин албетте тиги алып келет. Алып келгенде анан өзүм айтат жанагы максатын. Анан Ормон нике кыдырып ошону алат. Аны да жанагы Качкынбек Осмонович көркөм адабиятта көчмөндөр каршысында туура эмес жазып алган. Ал казактын кызы болгондо да аттуу баштуу кишинин кызы болгон. Андан Сейилкан жазып. Сейилкан өзү абудан комузчудан болгон экен. Комузчу болгон. Комузчу болуп кадимки Арыстанбек менен комузчу экен. Анан тукумдар өнөр болуп. Муса деген баласы биздин айылда ошо Муса деген баласы келип сабак берип окутуп калыптыр. Бул 40-50 жылдары мектепке мугалим болуп ошо музыкадан сабак берип комузчуга өйрөтүп. Анан жанагы көбүнчө азыр жана Муса Баетовдун кээ бир немелери ошого аралашып кеткен дейт да. Ол тиги аябай. Сейилкандын баласы Мусабы? Муса. Муну Мусаны кээде Ормондун баласы катары беришет да. Сейилкандан Муса болсо. Сейилкандын баласы болгон да. Бул туура. 50-жылдары эле бул эле тиги азыр окуган балдар тирүү ушу окуткан балдар көрүп калганбыз дейт. Кадимкидей эле тиги немеде жана Бекшоронун мектеби деп коет биздин айылдагы немеде. Жакшы. Урматтуу замандаштар, биз маяк куруп атканыбызга 1,5 сааттан ашты. Али болсо да баягы чет эле буздук дегендей. Биз ошол Эсенгулдун, Ниязбегин тукумдарынын ичинде белгилүү гана кишилерди айтып өттүк. Ошол эле ушунча убакыт алып койду. Эми аяктап жыйынтыктап койсок, негизи бул Ормон, Ниязбек, Эсенгул атын айтып атса, булар не белгилүү кыргыз элинде атагы алыска кеткен белгилүү кишилер. Анын урпактары дагы тың чыкты, өзгөр мына азыр айтып өттүк. Ушул Элебай, Кубан, ушуларды тизмектеп жазып элге жеткирип аткан силерге рахмат айткым келет. Анткени бул биз баягы мурункуну билбей астыдан биле алыш мүмкүн эмес. Муну деген туура түшүнүш керек да. Мына бул кандай эмгек, жылдап туруп жазып, баягы тизмектеп атканыңар, бул да болсо баягы урукту, элде тууганчылыкты, биримдикти сактоо.
биримдикти улантуу деген эле сөз. Бул санжыра десе кээ бир айтат, санжыра бөлүп жарат экен деп. Кыргызда биз санжыра деген бул ата текти сүрүштүрүү. Негизичи сан ыры, сан жыры деп атпайбызбы? Бир дүмүр дарак депчи. Биз муну билбесек, айтпасак, биз ким экенибизди билбейбиз. Мына азыр мен сөз угуп атам. Баягы Кедиркейин алып эң кармаган Боталын урпагы турбайбы? Мына Боталы берен байкебизден Мына азыр ойлосоң, Боталын урпагы турбайсыңбы сен? Туурабы? Мына көрдүңүз ушундай Анын тарыхы өзүнчө. Анын тарыхы өзүнчө. Биз башында баштадык да. Рахмат силерге. Аз да болсо эми түшүнгөн кишиге көп эле жакшы маалымат берилди деп ойлойм. Ишиңерде ийгилик болсун. Дайыма эле ушул баягы санжыраны тактап, баатырды баатыр деп айтып, эмгегин элге даңазалап жүрөлү. Ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат силерге. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Ушу Кыргыздын санжырасын иликтөөдө, тактоодо көп эмгек кылдыңыз. Чындыгын айтыш керек бардыгына. Эми бул төлүккө калат мунун баарычы. Ошо кийин болсо да көрүшсө болот, караса болот. Бул жерде мактанып айтуу нерсе эмес. Биз Моореким үчүн ар бир урууну мен бөлүп айтам. Анткени ошол жерде бир сонун маңызы жатат да. Кээде бир санжырада ушунчалык жамандап жиберебиз. Чындап келгенде мунун ой максаты башка болгон. Аны кээ бир санжырачылар кээде сандырактап берген жакпайт да. Чындыкка жакынашып. Бул деген улуу сөз. Улуу тарых. Муну мен да калп айтышым мүмкүн эмес. Биз аны көрүп келген эмеспиз. Болгонун болгондой айтып такташыбыз керек да. Биз ошого эле мен силерди чакырып жатам да. Ушундай техника жок, ушундай сабатыбыз ачылбай канча санжыралар унутулуп жок болду. Каза болуп кетти. Такталбай ошодон жок болду. Мен эле 6 жыл болду тартканыма. 6 жылда 8 киши каза болуптур. Ошол кишилердин баарын тартып калган экенмин да. Азыр келсе балдар рахмат, аба ушундай атамдын эмесин эстелик болуп калды айтам. Сен атаңдын айткандарын укчу эмессиң, көп укчу эмесмин дейт. Бирөө менен сүйлөштүм да, айтам, менден баягы эмен бузулуп калды да, ай бала, тилеген атаң турса эчтеке алган эмес турбайсың. Бул да болсо тарых, бул да болсо элди жакындатып атпайбы? Тирүү кезинде баалабайсың, өлгөндөн кийин өкүнүп калабыз, сайын көрүп капты. Мен да өкүнүм көп, ушу абышкалардыкын жазып калбай, айтын эметип калбай деп. Урматтуу замандаштар, ушу менен санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.